Албетте, мунун хикматтары көп болушу ыктымал. Мен өзүмдүн илим жетишинче түшүнүгүм боюнча айтайын. Биринчиден Аллах субхана таала ушул нерсени шарият кылып бергенден кийин сөзсүз түрдө анын аркында даанышмандык бар. Алла таала пенделерин мүнөздөрүн, жашоосун түшүнгөндөн кийин ушундай нерсени кылган. Ана менин оюмча Аллах алам ушул үй бүлө сактасын. Эркек болобу, аял киши үй бүлө менен ойнобосун. Айрыкча эркек киши аялдын кадырын билсин. Жөн эле талакты жеңил оюнчук катары эсептебесин, аялдарды кыйнабасын. Сен ошентип баягы талак берем деп эле коркутуп же сүйрөп жүрө бергдей, бул аял киши андай нерсе эмес. Сага талак мына ушу үчүн эле мүмкүнчүлүк менен берилет. Эгерде ошону чыдап үй бүлө сактай албай бердиңби, ошонун натыйжасын көтөр, азабында тарт деген мааниде кылган болуш керек Аллах субхана таала. Ошондуктан ар бир мындай 3 талакты чектеп койгондон адам, эркек акылдуу адам ойлонот. Мен эгерде шашып берип койсом 3 талакты кандай болом? Кантип үй бүлөмө кайта албай калсам? Бала чакам эмне болот? Өзүм да кыйналбайм деп, ошол акылдуу адамдар ошону ойлонот. Ошонун акыбетін ойлонуп, анан ошондон токтолот. Ошол адамдар ошол нерсеге барбасын, токтолсун деп кылынган нерсе. Эгерде талакты каалагандай ачып салган болсо, же талак жок деп салган болсо, бул үй бүлөгө да кыйынчылык болуп калышы ыктымал. Анткени талакты такыр эле жаап салуу бул туура эмес. Анткени бул талакты эмнеге шарият уруксат берген? Анткени бул нерседе эркек үчүн дагы, аял үчүн дагы пайда бар. Эгерде талак жок болуп, мисалы, ажырашууну арам кылып калган болсо, мисалы, кээ бир үй бүлөлөр бири-бирине келишпей үйлөнүп алышы ыктымал да. Же эркеги начар чыгып калышы, же аял начар чыгып калышы ыктымал. Аны экөө бири-бири менен келишпей кантип жашоо улантат? Эркеги жаман аялга түшүп калган болсо, ошо менен кыйналып жашап жүрө бериш керекпи? Азап тартып. Же болсо аял киши жаман эркек түшүп калган болсо, аны менен да азап тартып кыйналып жүрө бериш керекпи? Мындай болбойт да. Анткени адам баласынын баардыгынын бири-бирине мүнөздөрү, мамилелери келише бербейт. Кээде келишпей калат. Ошондуктан бул талак берүүдө дагы аял киши талакты талап кылуу, же ажырашууну талап кылууда эки жакка тең пайдалуу нерсе бар. Ошол себептен Алла таала бул нерсени шарият кылып көрсөткөн. Жана ошондой эле Аллах алам, Аллах субхана таала ушул нерсени оюнчук кылып албасын эркектер. Аял да ойлонсун, эркек да ойлонсун. Бул 3 жолу гана мүмкүнчүлүк. Эгерде 3 жолу берип алсаң, аялыңа кайтыш кыйын болуп калат. Кайта турган болсоң, момундай шарт менен. Ошондуктан үй бүлөңдү сакта, бала чакаңды ойло. Өзүңдүн намысыңды ойлойсуңбу, ошол нерсеге чыдай аласыңбы деп мына ушул нерсени шарият кылган. Муну албетте имандуу болгон туура адамдар түшүнөт. Либерал дин душмандары, кафырлар мындай нерсени түшүнбөйт. Алар исламдын канча деген үй бүлөгө кылган жакшылыктарын, үй бүлөнү сактоо, жаш балдарды тарбиялоо, ошолордун жашоосун ойлоо боюнча исламдагы канча деген жакшы эрежелер, жакшы өкүмдөр, жакшы адептер бар. Аларды билсе дагы алар билгиси да келбейт. Душман адам ал душман. Бир жаман нерсени көрүп алдыбы, көрүп албастык кылып, анан өмүр бою ошентип жүрөт. Ошондуктан алардын айткан сыны пикири, жамандыгы биз үчүн бир тыйын. Анан ошондуктан мусулман баласы ошолорго дагы кафыр болуп, жаман болсо дагы сөз болуп калбаш үчүн өзлөрүнүн динин сактап, абирлерин сактап, үй бүлөлөрүн сактап жүрүш керек. Тарбия алыш керек. Эркектер да акылдуу болуш керек. Эмнеге Аллах субхана таала ошол үй бүлөнүн тизгинин ошо эркекке берди? Ошо үй бүлөсүн карасын, жакшы баксын деп берди. Анан аларды сыздатып же сайлатып талакка таштап салсын деген жок. Анан талакты да колдой берди. Ошо эркек деген сенин ичинде туруктуусуң, оор салмактуусуң, ойлон, үй бүлөңдү сакта. Ошо менен үй бүлөңдү кармайсың. Эгерде кармай албайсың, мына сага 3 мүмкүнчүлүк бар. Эгерде муну колдон чыгардыңбы, андан кийинки шарт оорураак болот деш керек. Бул эми жөнөкөй эле адам баласынын жашоосунда мисалы мыйзамда деле киргизип атпай, адам баласына эмне жашай бер, соодаңды кыла бер, ишеңди кыла бер. Бирок да сен момундай нерседен чегине чыккан болсоң, момундай сага жазалар колдонулат. Эмне себептен? Ошо адамды тарбиялаш үчүн, адамды туура жолго үндөш үчүн. Ошондой эле бул талак маселеси деле ошол сыяктуу. Анан муну деген баягы жаман жакка жоруп же болбосо бул ушул үй бүлө бузулатына себеп болуу деген туура эмес. Албетте үй бүлө ажырашуу болот, талак болот, кээде көбөйөт, кээде азаят. Ошол сын пикир айтып аткан ошол
Европа же Америка жашап аткан үй бүлөлүк жашоосун карап көрөлүчү. Аларда үй бүлөлүк деген баалуулук жок аякта. Ажырашкан деген толтура жетим калган балдар, толтура тирүүлөй жетим калган. Бомуш болуп калган толтура үй бүлөлөр бузулуп, болор болбос нерсе үчүн урушуп кеткен нерселер канча. Ошондуктан баягы адам баласы бирөөгө сын пикир айтаарда өзүн да карап коюш керек, ойлоп коюш керек. Анан исламдын баардык жакшылыктарын, баалуулуктарын билбей туруп жөн эле сын пикир айта берген болбойт. Анан ислам бул нерсеге эч качан үндөбөйт. Балким ошо кээ бир мусулмандардын өздөрүнүн кемчиликтери болушу ыктымал. Үй бүлөлү сактай албайт. Динден жакшы маалыматы жок, диндеги илими жок, түшүнүгү жок. Үй бүлөнү сактаганды, үй бүлөнү коргогонду билбейт. Анан ошентип өздөрү ошол нерсеге дуушар болуп атат. Балким кээде ошо жашап аткан акыбалдары ошого түртөт. Жашаш кыйын болуп калат. Анан ар бир нерсенин, ар бир окуянын өзүнүн себептери бар. Түрткү берген нерселер бар. Ошонун баарын билип анан адам баласы өкүм чыгарыш керек. Мусулман баласы болсо динин карманып, башкаларга сөз болуп калбайын, уят болуп калбайын деп жакшы жашаганга аракет кылыш керек. Аллах субхана тағала жардам берсин.